Куттуу болсун 8-мартыңыз, орундасын ойлоп жүргөн шартыңыз. Жүзүңүздү эмгек нуру каптаптыр. Мына эмесе мен бул оюн жарчыңыз деп Жалал-Абад облусунун Окен районуна караштуу Момбеков айылынын тургуну ардактуу Өкүл апам Айкөкүл Шералиевнаны жаз менен бирге кирип келген 8-март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктаймын. Аялзат бул жашоонун өчпөс шамы, солубас гүлү, түгөнгөз байлыгы жашоонун жарыгы, күлкүнүн себепчиси, оорулардын дарысы демекчи. Ардактуу апа, сизди кирип келген 8-март майрамыңыз менен куттуктаймын. Дайыма жаз күнүндө сулуу болуп жүрө бериңиз деп Россия жергесинде эмгектенип жүргөн Өкүл уулу Ариет куттуктайт. Төмөн турмушта өрнөк болгон ул кызга өзгө болбой өз болгон өкүл болот кыргызда. Өкүл ата өз ата, өргө тарткан көч ата, өз уулундай караган турмушуна көз ата. Өкүл эне өз эне, өбөк болор сөз эле, өкүл кызын жат көрбөй сыйгап алат өз эле. Дартын айтсаң угушат, сага колун сунушат, жашап кетсин жаштар деп жакшы тилек кылышат. Өкүл ата өз ата, өргө тарткан көч ата, өз уулундай караган турмушуна көз ата. Өкүл эне өз эне, өбөк болор сөз эле, өкүл кызын жат көрбөй сыйгап алат өз эле. Кебин айтып ак тилек, кемибеген бак тилеп, болот го деп ак ниет, өкүл койдум жакшы деп. Өкүл ата өз ата, өргө тарткан көч ата, өз уулундай караган турмушуна көз ата. Өкүл эне өз эне, өбөк болор сөз эле, өкүл кызын жат көр